Шайлоого барасызбы? Анда бұл видео сиз үчүн. Аяғына чейин көрүп алсаңыз пайдасы тиет. Саламатсызбы, сиз жаргылчакты көрүп баштадыңыз. Шайлоого барып өз добушумду берем десеңиз, анда биринчи кезекте шайлоочулар тизмесинен өзүңүздү текшериңиз. Сөзсүз түрдө бир жака барып текшерүүнүн кажети жок. Компьютер же смартфондон эле билип алсаңыз болот. Ал үчүн Шайлоо Чекит, Go Чекит KG дарегин терип, БШКнын расмий сайтына киресиз. Ал жактан шайлоочулар деген бөлүмдү басып, 6-сапта өзүңүздү шайлоочулар тизмесинен тактаңыз деген жерди тандайсыз. Андан кийин ачылган терезеде дагы өзүңүздү шайлоочулар тизмесинен тактаңыз деген бөлүм бар. Анын астында тактоо деген баскыч болот, аны басасыз, бул терезе ачылат. Андан ары көрсөтүлгөн тартип боюнча алгач фамилияңызды, атыңызды, атаңыздын атын жазып, издөө деген баскычты басасыз. Алдына сиздин шайлоо участкаңыз дареги менен чыгып калат. Ал эми сыртта жүргөн жарандар кантип каякта добуш бере алышат? Добуш берүү сиз жүргөн өлкөдөгү Кыргызстандын элчилигинде же атайын уюштурулган шайлоо тилкесинде болот. Эгер дарегиңизди өзгөртүү тууралуу дипломатиялык өкүлчүлүккө арыз жазбасаңыз, шайлоого катыша албайсыз. Шайлоого катышуу үчүн өзүңдү шайлоочулардын тизмесинен тактоо зарыл. Ар бир шайлоочу добуш берүү күнү шайлоочулар тизмеси менен таанышкан учурдан тартып, бирок 12 ноябрдан кеч эмес шайлоочулар тизмесиндеги маалыматтарды тактоо жөнүндө арызды же шайлоо дарегин өзгөртүү жөнүндө арызды жарандын паспортунун көчүрмөсүн тиркеп, эгерде ал жок болсо, жалпы жарандык, кызматтык же дипломатиялык паспорттун көчүрмөсүн тиркөө менен Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө же консулдук мекемелерге берүүгө укуктуу. Бошайкомдун бул видеосуна караганда тизмени тактоо өнөктүгү 12 ноябрга чейин жүргөн. Демек азыр кеч чыгып калдыңыз. Негизи дарек тизме бизде татаалдаштырылган. Сыртта жүргөн жарандарыбыз алдын ала каттоодон өтпөй эле паспорту менен элчиликке барып добуш берүү системасын киргизип койсо оң болмок. Электрондук системалар өнүккөн заманда ашыкча бюрократиядан качып, 10-100 миңдеген мигранттар шайлоого катышпай калышат. Бул жолу шайлоо мурдагылардан айырмаланат. Анткени парламенттин бир бөлүгү партиялык тизме менен, бир бөлүгү бир мандаттуу округдардан шайланышат. Ошондуктан сиз шайлоого барганда бир эмес 2 бюллетень берилет. Азыр мен айткандарды эстеп калыңыз. Бир бюллетень бир мандаттуу округдардан чыгып жаткан талапкерлерди шайлоо үчүн берилет. Маалым болгондой, Кыргызстан 36 округга бөлүнгөн. Ар бир округдун бюллетендеринде ошол округдун талапкерлердин аты жөнү жазылган. Добуш берүүдө талапкердин бирөөсүнө гана добушуңузду бере аласыз же баарына каршы графасын гана тандасаңыз болот. Ал эми экинчи бюллетень башкачараак. Өйдө жагында мурдагыдай эле катар номерлери менен партиялардын аттары жазылган болот. Сиз алардын ичинен бирөөсүн гана тандоо мүмкүнчүлүгүн аласыз. Бюллетендин алды жагында партиянын 54 талапкерин билдирген 54 бөлүкчө болот. Сиз анын бирөөсүн гана тандай аласыз, андан көп эмес. Ошондуктан сиз тандаган партиянын ичинде сиздин талапкер канчанчы катар номерде экенин тактап алганыңыз оң. Это очень важный момент. Бирок эгерде партияны тандап, талапкерди тандабай калсаңыз, партияга сиздин добушуңуз эсептелип, бюллетениңиз жарактуу ойдон кала берет. Ал эми партияны тандабай туруп, талапкерди гана тандасаңыз, бюллетениңиз жараксыз болуп калат. Ну что, теперь все понятно? Менимче түшүнүктүү эле болду окшойт. Баса добуш берүү жашыруун болот. Коркпостон каалаган адамга добуш бериңиз. Добуш берүүнүн купуялуулугун мыйзам кепилдейт. Айтмакчы, бюджеттик мекемелерде иштегендерди, студенттерди жана аскер адамдарын да шайлоого мажбурлап алып баруу бизде кадыресе көрүнүш. Мыйзам боюнча бар деп эч ким бирөөнү мажбурлай албайт. Андыктан андан да коркпой, эгер ушундай учур болсо, мажбурлаган адамдын үстүнөн арыз жазсаңыз болот. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө. Экинчи берене. Кыргыз Республикасында шайлоо республиканын жарандарынын өздөрүнүн шайлоо укуктарын эркин жана ыктыярдуу жүзөгө ашырууларына негизденет. Жарандарды шайлоого катышууга же катышпоого мажбурлоо максатында, ошондой эле өз эрктерин эркин билдирүүлөрүндө аларга таасир тийгизүүгө эч кимдин укугу жок. Соттолуп абакта отурган жарандардан сырткары 18 жашка толгон бардык кыргыз жарандарын жынысына, улутуна, майыптыгына, билимине, кызматтык абалына карабастан шайлоого катышууга укуктуу. Андыктан келечекке кайдыгер карабай, баарыбыз шайлоого барып, жарандык милдетибизди аткаралы. Саламатта туруңуз.